Бул көчөттү алып уже жерге уже отургуза берсе болот. Негизи бул мышык тамыры 2 жылдык деп эсептелет. Биринчи жылы көчөт катары ушундай үрө менен себилип өстүргөндөн кийин анан кийинки жылда жазда жерге уже отургузса болот, апрель айында. Бирок ушул күздүк дагы абдан жакшы. Азыр ушул учурда деле ушул валериананы отургуза берсе, бул үшүбөйт дагы, ошол бойдон өзү дагы тамыр алып жерде калат да, жазында уже эрте жазда эле чыгып баштайт. Ошо бир эле процент, 2 эле процент киши аябай жакшы кабыл алып, ошону иштетишпесе, артыкча азыр мамандыктар алар мурда эле баягы өздөрү айткандай бала болуп тууп, баягы баскандан баштап эле валериана менен чоңоюшканда, алар ушул аябай жакшы кабыл алып, ушулар аябай рекордду берип атышат да азыр мамандыктар. Биздин башка фермерлерден эми саналуу, бирок, конечно, аз айтаса дагы алар жанагындай 1 сотуктан картошкадан 5000 тасса, 1 сотук валерианадан 30.000 таап алып, уже алар дагы мынакей уже көздөрү жанып, машина алышып, үйлөрүн оңдошуп, үйлөрүнө суу киргизишип, ушундай көп жакшы иштерди кылып атышат. Бул дагы болсо баягы аз биз окуткан адамдардын баары аз камсыз үй бүлөлөр болчу. Ошо аз камсыз үй бүлөлөргө кантип баягы үй бүлөлүк кирешени көбөйтсө болот деген максатта ошол окутуп үйрөтүп, анан алар дагы ошол жакшы ийгиликтерге жетишип атышат. Компост, мурда компост жасашыбыз, азыр болсо калорафиялык сөлжүдан алып келип, ушул жерде багып атабыз. Бирок муну азыр эми уже бул нарикиндей боюбуз менен тең 2 метр болгон бийиктик болчу. Уже бул эмени жеп отуруп, мынакей өзүңөр көрүп атасыңар. Азыр мына рекилдей болуп мынакей өсүп атат. Бул калорафиялык сөлжүдан баягы малдын кыгын иштетип чыгып, өзүнүн эмесинен, ишлекейинен бөлүп чыгарып отуруп, даяр биогумус жасап берет. Чакан күнөскана, бул күнөсканага биз эрте жазда бадыраң жана помидор киргизгенбиз. Азыр болсо чүндөрүн алып, баягы убактысы бүтүп, бош туруп атат. Бул ушул кургатуучу шкаф. Бул жерге мышык тамырын кургатабыз. Бул бири салганда 160 килограмм валериана. Мына бул уже салынып, кургаган учуру, кургаганда мынарекиндей кармаганда, бул уже кургактын белгиси, мында эметпей калат. Бул уже даяр валериана, муну только эле майдалап туруп, мөшөктөргө салабыз. Даяр продукция негизи ошол 23-25%ке чейин да.